мына азыр кадимкидей билетти дагы ошо тиркеме аркылуу сатып алышат. Азыр мына элден сурамжылоо кылып сурап чыктык. Чынында жакшы болду дейт. Караколго баратам. Сүйүнүп атабыз барыбыздан. Угуп алып мен бүгүн вообще түшө албай калам го деген эрте келген. Ошентип келдим балам. Рахмат, ошонун ачылганына дагы аябай көп элдер сүйүнүп атат. Мен эле эмес. Элдин баары эле сүйүнүп атат. Жакшынакай болуп калдык, монтип өзүбүзчө кетип, тетиякта барып алып, бирибизди бирибиз мушташып, орун талашып, жакалап чыгарышабыз мындай. Теперь я буду только пользоваться этим транспортом. Мындан ары биз ушул гана автобус менен Караколго барабыз. Эмнеге дегенде, биринчиден билет алуу өтө эле ыңгайлуу жана жөнөкөй экен. Автобекетке дагы баруунун кажети жок. Мисалы мен терминал аркылуу акчасын төлөп алдым. Билеттерди уюлдук тиркеме аркылуу дагы алса болот. Чындыгында бизге жеңил болду. Өтө ыңгайлуу экен. Мисалы мен мобилдик тиркеме аркылуу билет алдым. Жана эч жака барып, мурдакыдай автовокзалга барып, очередте туруп билет алып, ызычуусу жок эле. Мобилдик тиркемеден билет алып келдим. Өтө ыңгайлуу. Индустрияны өнүктүрөлүк десек, бизге ушундай бир жакшынакай шарттарды түзүшүбүз керек. 15 январда биз чогулуп, министрлер кабинети чечим кабыл алып берсе, колдоп берсе, биз деген дагы ошо Бишкек Талас, Бишкек Ош, Бишкек Жалал-Абад деген каптандарды ишке жүргүзөлүп атабыз. Бишкек Нарын, Жайкышы. Бул долбоор улуттук долбоор. Министрлер кабинетинен колдоого алынып, министрлер кабинетинин чечими менен чыккан долбоор. 2 ай иштеттик үстүнөн. Анан тендер жарыяладык, автобусту сатып алдык. Мына автобусту азыр 3-чү күнү Бишкек Караколго жөнөткөн учурда турабыз. Именно документтер туристический багыт моюнча бар экен. Именно туристический багыт моюнчачы. Если какой-то бир нарушение боло турган болсо, биз ошол баягы беренелер менен протокол түзмөк болчук. Но в настоящий момент буларда списокта бар экен.